Саламатсыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга салам айтабыз. Мына ошентип биз кайрадан экран алдында сиздер менен ачык асманда музыка сүйүүчүлөр үчүн бир сонун эфирибизди баштайлы деп турабыз. Анда жалпыңыздар биз менен бирге болуңуздар, ардактуу көрүүчүлөр. Мен бүгүн өзгөчө бир Баткен жергесине конок болуп келген инсандар менен ушул күндүн аптаптуу ысык күнүндө бир сонун баягы баарлашуу алдында сиздерге бир жакшы маектерди куруп, жана ошондой эле жагымдуу музыкаларды суналы деп турабыз. Анда эмесе, ардактуу замандаштар, бүгүнкү биз коноктор менен тааныштыралы. Атайын Баткен жергесине бир жашылыктардын үстүнө эпкер себепкер болуп келген конокторубуз бар. Анда мен жанымда алгач эле тааныштыра кетейин, обончу жана аткаруучу көп кырдуу талант Алмаз Абдылдаев агабыз отурат, жана ошондой эле агабыздын достору, анан менин маңдайымда турган эжекебиз, буяныңыздарда Баткен эли баары жакшы таанса керек, эстрада ырчысы Гүлбарчын Мыйзамова эжекебиз дагы отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Баткен жергесине меймандар куш келипсиздер. Маанайларыңыздар кандай? Жакшы. Аябай сонун. Багы Атарып алыстан келген досторубуз бар, Тяншандан, Нарындан, Акталадан келген досторубуз бар. Эң алгысы Атбашыдан келген досторубуз бар. Алмаз ага, сизди баарыбыз эле бая Тамчы деген чыгармаңыз менен жакшы эл тааныйт. Келиңиздер, эми ушул жерде азыр эки чыгармачыл инсандар турат. Ошол сиздер үчүн сиздердин бир жакшы чыгармачылыгыңыздар боюнча сүйлөшөлү, кеп кылалы. Анан албетте сиздер жандуу ырдасаңыздар, досторуңуздар колдоп коштоп турат деген ойдобуз. Алгачкы эле ушул сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу сурайын деп турам. Канча жашыңыздан аралашып калдыңыз эле? Менин кичинекей кезде эле кызыкчумун, анан искусство институтун бүткөндө эле 98-жылы эле Туңуш театрынан иштедим. Андай Мухтар Атаналиев, белгилүү оончу, ошол менен иштедим. Анан өзүмчө дагы концерт коюп жүрдүм. Баткен жергесине келгем мен дагы. Кыргызстанды Түрө Кыдырганбыз убагында гастролдоп жүргөнбүз да. Анан Баткен элинин сыйы, урматы, бул жердин касиети абдан чоң. Бул жерде көп кырлуу таланттар, искусство адамдары, ажоолор, эл башкарган адамдар көп чыккан. Андыктан бул Баткен жергесин эч убакта унутпайбыз. Ар дайым мейман достугун эстейбиз. Достугубуз бекем болсун деп досубузду эстеп келип турабыз. Эми Тамчы чыгармаңыз жөнүндө бир аз тарыхына кайталы. Тарыхына кайрылсак, эми бул кантип жаралып калды? Бир жакшынакай кыздын жүрөгүндөгү сөз да, арман. Ошол жүрөктөгү сөздү жазгым келген да, качан келет сүйүү жазы деп. Ошол менен бир эле сөз менен жазылганыр. Азыр анда бир сизге мүмкүнчүлүк берип, жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиз. Тамчыны ырдап берейин. Макул, жакшы болот анда. Досторуңуздар колдоп турса, коштоп турса дегенде. Рахмат эл журтка дагы. Ар дайым көңүлдө жаз болсун, жүрөктө ар дайым сүйүү болсун. Жамгыр менен жер көрүп, бата менен эл көгөрүп жүрөт. Андыктан ушу сүйүүлөр бекем болсун, жаштарга айтарым ыймандуу болсун, жаштарыбыз бандай ажырашуулар аз болсун, көп болбосун андай нерселер. Бай болсун, бар болсун жаштарыбыз, ушу келечеги кең болсун. Тамчы деген чыгарманы ушу жаштарга арнап, эл журтка арнап коеюн. Sarılı camda жалгыз дара кызга жүрүп, ыйлап көз жаш тыйбай, тагдырга тарган жүрөк сызда.
Kaçan gelip sıyacağız Yaratandan al sorandı Soran bağan tamçı kaldı Alekteki tamman gülcaş Camgır sımal tamçıladı Tamçı, tamçı, hayçı, hayçı Kaçan gereksin yazı Kaçan gereksin yazı Tamçı, 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 laçı Kaçan gereksin yazı Kaçan gereksin yazı Kaçan gereksin yazı Tamçı, tamçı, tamçılaçı Kaçan gelirsin Ay бара келди. Кол чагылар болсун. Сонун чыгарман. Азыр мен ушул жерде ой пайда болду. Эми кыз жигиттин айтышы кылса кандай дейсиздер, э? Мүмкүн болсо эми Алмаз агабыз Гүлбарчын эжебизге бир тамчылатып, бир жакшы бир сөз таштады. Эми Гүлбарчын эжекебиз кандай жооп берет экен Алмаз агабызга? Жакшы жооп берейин анда. Кадырлуу конокторубуз бар, ушу конокторубуз үчүн Өрүкзарга кетелине бир ырдап берейин, Анда жалпы конокторубузду Өрүкзарга чакыралы, э? Чакыралы. Гүлбарчын мырзаман жакшы эле билсек керек, урматтуу меймандар, эстрадачысы. Акыркы учурда эжекебиз эмнегедир көрүнбөй калды. Себеби эмнеде эжеке? Бул жакта жаатында эметпей эле жүрөм, өзү негизи университетте мугалимдик кесипти аркалап жүргөндүгүм үчүн. Ош шаарында. Ош шаарында. Даярсың, э? Кеттик анда. Çeşip keteli Örükzarga Sunuşumdu suranam Çetti kafa Sübüzgü jolumup Ayno tündü Sıyınalı bir kelgen Sıyınalı bir kelgen Baktımızga baktığımızda İkteriye caşırıp suyumuzdu Bülbula karşılı yüzümüzdü Yıldızlardan tereli çaçılasın Kulaklarga süydürüp Kulaklarga süydürüp yüzümüzdü Kulaklarga süydürüp Kulaklarga süydürüp yüzümüzdü Bulaka barabız ay toskonum At jalında şamalga oynoşkonum Keçik beyli bir kelgen baktığımızdan Örükzarga geteli, Örükzarga geteli Makul boluşum Örükzarga geteli, Örükzarga geteli
макул болчу. Kelip sübüzdü Ürü kızarga çaçalı külkümüzdü Yıldızlardın terili çaçılasın Bulaktarga süydürüp Cüzümüzdü Bulaktarga süydürüp yüzümüzdü Keçekbeyli bir kelgen baktımızdan Örük zarga getirli makul bolçoң Örük zarga getirli makul bolçoң Boptur deçi, жүрүңдечи, майли дечи. Ay barakallı. Ол жаалар болсун. Ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул биздин өрүк зарыбызга тайын алыстан келген меймандарыбыз бар экен. Алардын арасында мына Тянь Шандан келген жана ошондой эле кереметтүү Ысык көлдөн келген конокторубуз бар экен. Мен алгач ушул жерден Тянь Шандан келген агама бир аз микрофон сунайын деп турам. Ага, Тянь Шандан Баткенге куш келипсиз. Аты жөнүңүздү айтып, өзүңүз тааныштыра кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Атым Курманбек, Нарын облусу Тянь Шан районунан келгенбиз. Ушул Баткен өлкөсүнө. Эми биздин Баткенибиз бренди өрүк болот да. Анан сиздер бүгүн ушул өрүктөн ооз тийдиңиздерби, жедиңиздерби? Даамы кандай экен? Бул аябай ширин экен. Таттуу, кармасаң эле эзилип турат экен. Аябай чоң да болот экен өрүктөгү. Бийик өсөт. Жакшы, бийик өсөт экен. Канчам жетпей алат. Жакшы. Анда азыр эми Гүлбарчын эжебизге Алмаз агабыз бир жооп катары дагы бир жагымдуу чыгарма суна алам да. Алмаз ага, жооп иретинде кайсы чыгарманы аткарасыз? Мен эми Кыргыздын жери керемет эмеспи? Анан ар бир оончу ата мекен үчүн, эне үчүн, эл журт үчүн дегеле патриоттук ыр чыгарбаса, ал оончу деп эсептелбейт да. Анан мен да кыргызым, жылдызым деп жаздым эле. Ошону ырдап берейин эми. Эми сизди обончу катары дагы жакшы тааныйбыз. Канча болду обон чыгарып келатканыңызга? Оон чыгарганыма ошо 10ду бүткөндө эле 10 жазчумун. Анан эч кимге көрсөтпөй өзүм кыңылдап ырдап жүрчүмүн да. Анан Кудай буйруп искусство институтка өтүп калгандан кийин ошол ырларды бекемдеп, ошол ырларыма оон жараткан Канча аракет. обонуңуз бар? 60 бар. Чыгармаңызчы? Чындыгында. Чыгарма ошо общий да. Жалпысынан ошондой. Анан акындар менен көп иштешем. Кийинки ырларым акындар менен иштешип атам. Анан ошо кыргызымды ырдап берейин, Макул, жакшы болот. Алатолор тирелишсе, ак калпактын ылысы, дастарконунан жая, кымыз толгон кесеси. Дастарконунан жая, кымыз толгон кесеси. Алатоло таянамын, ак калпагым, кыргыз калкым, бабамана сурпактары, кыргызым, жылдызым. Ел-жұртым деп мақтанамын, ел-жұртым деп жар саламын. Жайқалышқан қыз келіні, Ысык көлдің ақ құсы. Жарашықты елечегі, Қанекейдің елесі. Жарашықты елечегі, Айчүріктің елесі. Алатомо таянамын, ак калпагым, кыргыз калкым, бабамнан сурпактары, кыргызым, жылдызым. Эл журтум деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын, кыргызым деп
maqtanamın, Kırgızım dep jar salamın. Kenem peyil ak niyetin Jürögümde uyugan Ata santını yıktı Canım menen en kurban Ata santını yıktı Canım menen jaralgan Alatomu tayanamın Ak kalpağım Kırgız halkım Babam bana sırpakları Kırgızım Yıldızım El dep maqtanamın, el dep jar salamın. Kırgızım dep maqtanamın, Kırgızım dep jar salamın. Kırgızım dep maqtanamın, Kırgızmın dep jar salamın. Yıldızım dep maqtanamın, Kırgızmın dep jar salamın. Ай баракелди. Асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, ал эми жерде жүргөндөрдү кыргыз деп билет. Отура берсеңиз болот Алмаз ага. Биз болсо анда сиз да отуруп аласызбы? Жооп кылайын да. туруп эле жооп берели анда. Анда Алмаз агабызга жооп иретинде эми Гүлбарчын эже кайсыл чыгарманы аткарасыздар? Мүмкүн болсо сиздер кол чабып коштоп бир дем күч берип турсаңыздар, кайсы чыгарманы аткарасыз? Анда Гүлзат эжебиздин Эне тилеги деген ырдарды алып берейин, энелер үчүн. Мындай эле отуруп алсаңыз. Камерабыз тартат да. Мындай туруп алайын. Ушундай эле туруп алыңыз. Tay tilegünü ezilip tilip kelim ay günü tünü el ulu bolur degen ümitim var ercitip ayıktırıp ay küyütündü Kağılayın ay karigimsin Kanımdan jaralgan bir danegimsin Mezgilsiz bul jaşodan Ötüp getsem Kaldırar bul dünödün ay belegimsin Kaldırar murasımsın sen kerezimsin Dünödö sen bar üçün ay barım degen Dünüye bar tügül seni menen Dünödö tengdeşi yok Altınımsın, altınımsın Dünödö sen bar üçün ay jaşay berem Dünödö sen bar üçün ay jaşap kelem Dünödö tengdeşi yok Altınımsın, altınımsın Dünödö sen bar üçün ay jaşay berem Dünödö sen bar üçün ay jaşap kelem Dünödö sen bar üçün ay barım jegen Ай баракелди. Кол чабуулар болсун. Чоң рахматыбызды айтабыз. Ардактуу көрүүчүлөр,
азыр карап турсак, бул жерде отурган жалпы ушул группалаштар, тең туштар, бардыгы өнөр адамдар десек жаңылышпайбыз. Анткени биздин дагы кийинки инсандар менен тааныштыра кетейин, урматтуу меймандар. Бул жакта чындыгында карап көрсөк, чыгармачыл инсандар жана ошондой андан сырткары сүрөт өнөр адамдар бар экен. Мен ушул жерден мүмкүн болсо азыр ушул агаларыма сөз берен алдым. Мен кагаз менен калем сап берем, ручка берем, тагыраак айтканда. Бир Баткендин элесин түшүргөн сүрөтчү агаларым кимиси? Логотип биздин сүрөт. Мүмкүн болсо ушул кичинекей болсо дагы сиздер Баткендин баягы гүлдөрдүн ханышасы болгон Айгүл гүлдүн тартып бересиз. Ал эми биз болсо сөз кезегин ардактуу көрүүчүлөр, кыргыз элечек коомунун башчысы Асел Калканова эжекебиз дагы бар. Эжеке, качпаңыз, келиңиз. Саламатсызбы? Баткен жергесине кош келипсиз. Маанайларыңыз кандай? Кудайга шүгүр, жакшы. Биз эми чармачылыкта жүргөн үчүн мындай тойго эле келгенбиз азыр. Анан азыр тойдо ошо 25 жыл болду. Ошо группалаштар чогулуп, дагы жакшы күндөрдү өткөрүп атабыз. Ошо Баткенде эң эле мындай маанай элдикке жакшы экен. Жана мындай ысык болсо деле, бирок жашоо шарты, тиричилиги баарын көрүп маданиятı менен таанышып атабыз. Баткенге канчанчы жолу келдиңиз? Биринчи жолу. Эмнеси менен эсте калат? Эми мен баягы өзүм салттуу билимдин ээси болгондуктан мен көбүнчө баягы азыркы жок болуп бараткан, көйгөй болуп бараткан арабий килемдер, жана түктүү жүндүү килемдер, колго жасалган себеттер, колго жасалган жана сөөрү тапчандар, ошолорго кызыгып көбүнчө мындай өзүм чыгармачылыгыма жараша иштерди көрүп атам. Кыргыз элечек коомунда эмне жаңылыктар болду? Элечекти эми мындай жайылтууда элебиз. Анан ушул Шайыр апалар долбоорунда дагы ошо экспертный группада иштедим. Анан бизде быйыл Баткендик апалар Ысык көлгө барып баш байгени жеңип алды. Эмдиги жылы чоң концерт бул Баткенде өтөт. Дагы Кудайым буйрса бир жылдын ичинде көрүшөбүз деген ойдобуз. Демек алдагы пландар тууралуу айтсаңыз, кандай да пландар бар ушул? Эми пландар негизи мындай өзүмдүн ишиме карасам, мындай салттуулукту мындай таштап бараткандай экен. Анан мындай көбүрөөк айтып атам, азыр дагы кече да бир ошо Айгүл кирип аткан айылда бир атанын эмеси бар экен, музейи бар экен. Мындай колго ала турган көп иштер бар экен деп ошо проекттер менен иштеп, салттуу нерселерди жерге таштабагыла деп үндөп атам. Сизге чоң рахмат айтабыз. Дагы бир рет ушул куш келипсиздер. Эми Баткен жергесине баягы Баткенде жакшы сөз бар да, куш келипсиңер Баткенге шашылбагыла кеткенге дейт да. Ансыңардай шашылбаңыздар, мынакей ооба, шашылбай ушул Баткендин кооз жерлерин көрүп эс алып кетиңиздер. Мына өрүк сезонубуз дагы башталды. Ошондуктан өрүктөн дагы даам сызып кетиңиздер. Рахмат. Азыр анда биз ардактуу көрүүчүлөр, агабыз болушунча колдон келишинче моундай болгон Айгүл гүлүн биздин Баткен телеканалынын логотипи болгон Айгүл гүлүнүн элесин чагылдырды. Карап көрсөк, тоо анан күн чыгып турат, Айгүл гүлү гүлдөп турат. Бирок азыр Айгүл гүлдүн сезону бүткөнүгө байланыштуу биз мына ушундай колдон келишинче аракет кылдык. Анда биз азыр ушул жерден эми Алмаз агабыз менен Гүлбарчын эжекебизге бирден номер берели. Убактыбыз дагы азайып баратат. Мүмкүн болсо азыр карап көрсөңүздөр, Алмаз агабыз дагы Айгүлдү тартып атат жана Камалдин агабыз дагы Айгүлдү тартып атат. Себеби булар ушундай сүрөтчү инсандар болгондуктан тартып атат. Негизи Айгүлдү көргөнсүздөр Алмаз ага? Качан көрдүңүз эле акыркы жолу? Мен немеден чыныгы өзүң көргөн эмесмин. Китептен, интернеттен көргөм. Анан кече жанагы аркадан көрдүм. Чынын көрүп элек. Демек азыр ошону көрүп эле тартып койдуңуз, Карабулак айылында гүлдөр иштеген. Анда мүмкүн болсо камерага көрсөтүп койсоңуздар, барыңыздар. Ага, сиз дагы көрсөтүп коюңуз камерага. Камалага сиз дагы көрсөтүп коюңуз камерага. Ошондой. Ал эми Алмаз агабыздыкы болсо Эң жакшы меники болду. эң жакшысы. Ооба, ең жакшысы сиздики болду. Чынында эле Айгүл гүлү бир сабында ушундай 5-6 гүлдү ачат экен. Сиз туура эле тарттыңыз. Анда сиздерге мүмкүн болсо жаныңызга отурайын. Ага, бирден номер берели. Бир жакшы чыгарманы биздин жалпы Баткен телеканалынын көрүүчүлөрүнө бир маанайларын көтөрөңкү кылып, бир жакшы бир болушунча элдердин маанайын көтөрө турган чыгармага кезек берели.
Анан Гүлбаршын эжекебиз дагы сизге жооп катары даярданып турсун. Асаналы Керимбаев агабыз айткан экен да, ырды шаңдуу кылып жазам деп эле башын баштайм, аягына келгенде муңдуу болуп калат депчи. Бирок ошентсе дагы Асаналы Керимбаевдин агабыздын салымы өтө зор искусстводо. Анан биз ошо Ырысбай экенин, Асаналы экенин, кийинки Бекборбиев агаларыбыздын ушулардын ырларын ырдап, Кадыралы Артыков ушул агалардын ырларын ырдап чоңоюп атыппы. Ошо Асаналы агабыздын жакшы ырын ырдап берейин, болушунча колуман келишинче. Болмосо отуруп алып бир колдоп баштап турсаңыздар болот. Жазда бечер байлары күздің жалбырағын сағынып сенден сұлу болса да алғаным сенде маған дүниеде табып сенден сұлу болса дағы алғаным сенде маған дүниеде қалған табиғатқа тарыну қалған сүйгеніңнен айырылу жүрек солар солуақ баса жарға жетпей жігіт жалғыз жатпаса қайсыл қызға қадалмасын бар егер бар делім бар сенден башқаша қайсыл қызға қадалмасын бар егер бар делім бар сенден башқаша қайсыл қызға қадалмасын бар егер бар делім бар сенден башқаша бар делім бар сенден башқаша. Ай баракелди. Кол чабуулар болсун. Сонун чыгарма болду. Эми мен Гүлбаршын эжемдин жанына өтөм. Гүлбаршын эжем жооп иретинде Алмаз агайыбызга кандай жооп кайтарасыз Гүлбаршын эже? Кайсы чыгарманы аткарасыз? Сыймык агабыздын жакшы сөз айтчы мага деген ырын ырдап берем. Демек, кайсы жерге урба жакшы сөз уксаң кандай болот, Эң жакшы баарыңыздарга жакшы сөз.
Kaşında жүрчү жакын Караның издеп келем Кайталап буламадың Жаркылдап качты кага Жакшы сөз айтчы мага 100 жылы жашоочудай Жүрөккө тапчы даба Жарокери жарпын жазчы Жандынын тарткан сана Жарыгын чаччы кана Жакшы сөз айтчы мага Баракелде. Жарыгым жакшынамей Талайым татынамей Кайрегиң тик кароого Кантип мен батынамей Жаркылдап качты кага Жакшы сөз айтчы мага 100 жылы жашоочудай Жүрөккө тапчы даба Жарокери жарпын жазчы Жандыгын тарткан сана Жарын чаччы кана Жакшы сөз айтчы мага Бара жатса көрүнбөйт сенден башка бакытым өзүң болуп багындың махабатка жаркылдап качты кага жакшы сөз айтчы мага 100 жылы жашоочудай жүрөгкө тапчы даба жарокери жарпын жазчы жандынын тарткан сана жарын чаччы кана жакшы сөз айтчы мага жарыгын чаччы кана жакшы сөз айтчы мага жакшы сөз айтчы мага Баракелде. Кол чагалар болсун. Ушу менен кыз жигиттин айтышы бүттү десек болот. Азыр эми сиздер достор калыс болуп турдуңуздар да. Азыр мен айтайын, ким жакшырак болсо бир кол чаап койсоңуздар, ким жеңүүчү болду аныктап калалы. Биздин Алмаз Абдулдаев агабыз кандай ырдады, бир кол чаап койбойсуздарбы? Гүлбарчын Мыйзамова жакшы ырдады дегендер бир кол чаап койсуздар. Демек, экөө бирдей. Достук жеңди десек туура болот, э? Кол алышып койсоңуздар болот. Достук жеңди. Сиздерге чоң рахмат. Алмаз ага, Гүлбарчын эже, чыгармачылыгыңыздарга ийгилик. Баарыңыздар өнөр адамы экенсиздер. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин дейли. Дагы бир меймандар Баткен жергесине куш келипсиздер. Жакшы көңүл ачып кеттиңиздер дейли. Дагы бир сиздерди көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Ар дайым эшигибиз, төрүбүз сиздер үчүн кенен ачык. Келип отуруңуздар. Жакшылык болсун. Сиздерге болсо чыгармачылык ийгилик. Албан клиптерди тартып, ушул элге жакшы бир чыгармаңыздарды аткарып жүрө бериңиздер. Телекөрүүчүлөр, мына ушундай сиздер бир өнөр адамдарынан жагымдуу чыгармаларды көрдүңүздөр, уктуңуздар дегендей, эми ушул менен бизге берилген убакыттагы соңуна келип чыкты. Баарыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Баткен телеканалы менен бирге болуңуздар. Конокторго дагы бир куш келипсиздер деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтайбыз. Аты жөнүм Расул Ахматов болду. Көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Tamcı, tamcı,